Төрт кіш қымбатты өзі, 250 алыңызшы. Ай, 4 сабақтық әрбірі 100 сомнан барғанда болады сонда. Кече интернетке тараган бул видеодо мугалим менен студенттин ортосундагы соодалашы көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп турган чагы. Анда жогорку окуу жайлардын бириндеги мугалим бир сабакка баа коюу үчүн 100 сомдон алып келгиле деп жаткандыгын көрүүгө болот. Студенттер болсо бул сумманын тең жарымын айтышып, кадимкидей соодалашып жатышат. Оқып кіргілі, пожалуйста, отвечайте. Сразу алып кетер Отвечайте. Жергиликтүү маалымат сайттарында бул окуя Бишкек шаарындагы медициналык колледжде болгондугун жазып чыгышкан. Окуянын чын төгүнүн билүү үчүн аталган окуу жайынын жетекчилигине бардык. Бирок бизди мекеменин кире беришинен тосуп алган окуу жайдын кызматкери учурда директор иш ордунда жок экенин айтып, бизди ичкери киргизген жок. Они все по этому поводу все ушли к министру на ковер. Пока ректор нам ничего не скажет, я не могу вам разрешить. Аталган окуу жайда бааны акчага койгон учурлар канчалык катталып турарын билүү үчүн студенттерге дагы кайрылып көрдүк. Бирок келечектеги медицина кызматкерлеринин көпчүлүгү камерадан чочулап ачык айтуудан кооптонуп жатышты. Бирок бир студент атайын шарт менен суроолорго жооп берүүгө макул болду. Андыктан биз анын аты жөнүн атабоого жана жүзүн көрсөтпөөгө кепилдик бердик. Айтымында окуу жайдагы бир катар сабактар пара берүү менен бүтөт. Өзү пара бербесе дагы анын тайпалаштары сессия маалында акча чогултуп башташат экен. Бирок мен ичине бербейм да, мен акча чисто. Там реферат бүтүрмө, но атат. Бүтүн жерде бар алчы. Разобчу. Точно кайсы жайга экенин, точно кайсы предмет экенин точно билбейм. Эмнеден берет, кайсы факультеттен берет. Алар этим өзүм барып лично алар менен таанышып берген учур болгон. Уnutkam бирок. Мен канча сом өтөйт. Ага Көп өтпөй интернетке тарап кеткен видеодон кийин окуу жайдын жетекчилиги тийиштүү чараларды көргөнү маалым болду. Видеодогу окутуучу медициналык окуу жайдын 81 жаштагы мугалим экен. 40 жылдан ашуун убакыттан бери окуу жайда эмгектенип келген кызматкер чуулганды окуядан кийин эле өз арызы менен жумушунан кетиптир. Ал эми видео тасма былтыркы жылдын ноябрь айында тартылганы менен кече гана интернетке чыгарылыптыр. Ошондой эле окуу жайга көзөмөлдүк кылган Саламаттыкты сактоо министрлиги медициналык колледждин жетекчисине дагы эскертүү бергени белгиленди. Ошол эле мугалим 3 жылдан бери мына биздин министрликтен да буйрук чыккан, ошо эч кандай мугалимдер дагы жоопкерчиликтүү болсун, эч кандай мындай бир коррупциялык элементи бар нерселерди кылбасын деп. Ошол буйрук менен да тааныштым деп койгон колу бар экен. 3 жылдан бери мен ушу коррупциялык элементтерге жолобойм деп мугалимдер кол коюшат экен. Ошолордун арасында да ал кишинин фамилиясы жүрөт. Өзүм жоопкерчиликтүүмүн, өзүм жооп берем деп ар бири кол койгонун ичинде дагы бар экен. Анан бирок биз ошол эми ушундай чоң инцидент болуп кеткендиктен бул туура эмес көрүнүш деп ошол жетекчиси дагы эч убакта мурда кандайдыр бир тартип жазасын көргөн эмес, жакшы иштерди эле көргөзүп аткан. Биз а кишиге дагы ошо буйрук менен ошо дисциплинардык чара колдондук кечээ. Ошондой эле эртең министрлик тарабынан окуу жайдын мугалимдерине дагы чогулуштар өткөрүлөрү белгиленди. Анда коррупциялык көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт экен. Дастан Жолдошев, Сардар Ашырбаев, НТС.